Ассаламу алейкум. Булчуңдар мүнөздүн жана чечкиндүүлүктүн көрсөткүчү болуп саналат. Кең далы, кооз, дельта жана чоң бицепс дегенимде эстетикалуу машыккан денени элестеттиңизби? Ишенимдүү айта алам, сиз дагы ошондой боло аласыз. Чоң булчуңдуу эстетикалуу дене формадагы эркектер кыздарга жагуу үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар. Байыркы Грецияда эстетикалуу дене интеллекттин түздөн-түз көрсөткүчү болуп эсептелген. Ал эми үлпүлдүк жана спортсуз дененин образы шылдыңга гана себеп болгон. Булчуң салмагын кантип жогорулатса болоору тууралуу мен сизге 5 кеңеш берем. Биринчиден, оор салмактар менен машыгыңыз. 6 же 12 жолдон оор салмак менен машыгуу дене булчуңдун салмагын көбөйтөт. Жана 12-20 жолга чейин машыгууда ала турган салмак чыдамкайлыгыңызды жогорулатат. Өзүңүзгө оорураак келген бирок өтө оор эмес салмак менен машыгууңуз керек. Экинчиден, сиз интенсивдүү физикалык көнүгүүлөрдү жасаганда булчуңдарыңыз жыйрылып кайра жазылгандыктан дене курулуш материалы, башкача айтканда протеинди талап кылат. Белокту колдонуу менен калыбына келтирүү алда канча жеңил жана тезирээк болот. 1 килограмм салмакка 1-2 грамм протеин жана ошондой эле эт, балык, жумуртка, быштак, сүт жана жаңгак сыяктуу белок камтыган тамактарды рационуңузга кошуңуз. Үчүнчүдөн, жакшы жол менен үзгүлтүксүз физикалык көнүгүүлөрдү аткаруу үчүн машыгуу залына барыңыз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, үй шартында көнүгүүлөрдү жасап, өзүңүзгө машыгуу программасын иштеп чыгууну унутпаңыз. Жана ар кандай булчуң топтору үчүн жумасына 3 күндү бөлүңүз. Мисалы, дүйшөмбү кол булчуңдары, шаршемби көкүрөк булчуңдары, жума бут булчуңдары. Баары ар бир адам үчүн жекече. Булчуңдарга берген жүктөмдөрдүн тартибин өзгөртүүгө аракет кылыңыз. Өзүңүз үчүн оптималдуу машыгуу программасын тандап алыңыз. Күн сайын машыгууга кажет жок, анткени булчуңдар эс алганда жыйрылып, жазылып, булчуң массасы өсөт. Төртүнчүдөн, эсиңизде болсун, эс алуу күнү машыгуу күнү сыяктуу эле маанилүү. Ал эми туура эс алуу булчуңдарыңыздын сиз каалагандай өсүшүнүн ачкычы болуп саналат. Бешинчиден, эгерде сиз 1-2 ай машыгып, бирок дагы деле байкалаарлык натыйжаларды көрбөй жатсаңыз, спорттук тамактанууну колдонуңуз. Сизди артка кайтаруудан тосо турган жалгыз нерсе бул спорттук кошумчалар. Креатин, БЦА. Бул 3 аминокислотанын алмашылгыс комплекси. Алар булчуң массасын тезирээк калыбына келишине өбөлгө түзөт. Жогорку физикалык жүктөм жаңы булчуң тыкандарын куруу үчүн курулуш материалы болуп саналат. Бирок алгач дарыгерге кайрылыңыз, анткени сиздин денеңиз үчүн ар кандай каршы көрсөтмөлөр болушу мүмкүн. Ассаламу алейкум.